Кыргызстанга жүк ташуучу жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев билдирди. 2022-жылдын январында 10 данадан турган жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Ал эми февраль айында дагы 30 жарты вагондордун келиши күтүлүүдө. Жалпысынан компания 380 миллион рубльга 100 дана жарты вагон сатып алган. Жүк ташуучу вагондорду алуу менен Кыргыз темир жолунун кыймылдуу составын жаңыртууга жана чарбалык субъекттердин темир жол транспорту менен керектөөчүлөрдүн өтүшүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Вагондор компаниянын өздүк каражатынын эсебинен алынды деп белгиледи Сакиев. Эске салсак, 2021-жылдын декабрында Алтай вагон ачык акционердик коомунан 10 данадан турган жарты вагондордун биринчи партиясы келген.